Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда эле айтып кеткенде өзгөчө айымдарыбызды экранга жакыныраак чакырабыз. Негизи эле бага айтып коет го, адамдын көркү чүпүрөктөн. Сөз түрдө ооба. Канча дагы көркүңүздөргө көрк кошкон дал ушул дагы бир рет мындайча айтканда бир жаатынан сулуулук жаатында дагы кеп кылабыз деген ишеничтебиз. Андыктан сөз түрдө тааныштырабыз. Ооба. Айымдардын сулуулугун арттырып турган биздин кыргыз элибизде жоолук деп айтылат, баш кийим. Айымдардын баш кийими бул жоолук. Андыктан муну абдан биз барктап, сактап, кыз баягы турмуш жолуна узаганда сөз түрдө башына ак жоолук салып, ага ак жол тилейбиз. Анан азыркы учурда баягы күндөн күнгө убакыттын өтүшү менен ошо жоолук салуунунун дагы түрлөрү, анын заманбап, модалуу, сар кеч деп айтсак болот, мына ошондой түрлөр чыгып атат. Биз ошол түрлөрү менен сиздерди тааныштыралык, көрсөтөлүк деп чакырып экранга жакыныраак чакырдык. Анткени бизде атайын адис бар. Анан жоолук салуунун дагы түрлөрүн мастер-класс катары азыр үйрөтөт. Биз болсо коногубуз менен тааныштыралык. Венера Акеленова, Ажар Стайл сулуулук салонунун жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат. Келип бергениңизге ыраазычылык билдирелик дагы. Анан биз айтып калбадыкпы, азыр ушул күндөн күнгө жоолук салуунунун абдан түрлөрү көп чыгып атат депчи. Анан азыркы учурда кандай жоолук салуунуну көбүрөөк талап кылышат кыз келин айымдарыбыз? Эми азыркы айымдар ар ким ар кандай айтат, бирок түрбан түрү көбүрөөк дагы талапка десем болот. Анткени түрбан түрү бардык айымдарга жараша бере турчу түр болуп эсептелинет. Анын ичинен дагы көптөгөн бөлүнүп кетет да. Ар кайсы бетинин түзүлүшүнө жараша, өңүнүн түзүлүшүнө жараша ошол бөлүнүп кеткендиги үчүн түрбандын мындайча айтканда фантазиясы кененирээк да. Анда ошол жоолук тандаганда дагы жөн эле сага жаккан өңдү тандабастан сенин өзүңдүн баягы бетиңдин түзүлүшүнө, бетиңдин өңүнө жараша тандашат турбайбы? Ооба, жакшы жарашыктуу болуш үчүн. Ооба, сөзсүз түрдө кээде ушундай болот. Айымдар түстөрдү тандай албагандыгы үчүн жүзүн улуу көргөзүп койгондор бар. Канча мисалы 18 жаштагы айым өзүн 30 жаштан ашык көргөзүп алышы мүмкүн, даже 40 жашка чейин көргөзүп алышы мүмкүн да. Жоолуктун түрүнө жараша ошо возрастты жашын ылдыйлатып дагы салган методдору бар. Өзүнүн сулуулугун көргөзүүчү методдор дагы бар. Кыскасы, кемчиликтер болсо жашыратуучу дагы методдор бар. Демек, жоолуктун баягы өң аркылуу, жана салынуу жолдор аркылуу баягы сөзсүз түрдө сулуулукту арттырат экен. Анда бизге келген атайын кыздарга жоолук салуунун түрлөрүн көрсөтпөйлүкпү? Анан ошону менен бирге маекти уланта беребиз. Макул. Биз бүгүн кандай жоолукту салабыз? Эң алгачкы муну айтып кетмекчимин, айымдарга өзүнүн түсүндөгү жоолук кайсы экендигин белгилеш үчүн негизи теорияда айтышат, зима, осень деп мезгилдерге бөлүп коюшат да, бирок мен мезгилдер менен адамдардын эмесине азыр эсинде кала турчу кылып айткым келип жатат, мындайча айтканда жалпак тил мененчи. Айымдарга сунуштамакчымын, бетинде, жүзүндө макияжсыз абалында жоолуктарды экиге бөлүп салып көрүүсүн сунуштаймын. Мисалы, бул суук жана орусча айтканда теплый жана холодный деп бөлүнөт. Бул холодный түрүнө кирет. Көктүн түрлөрү холодный түрлөргө кирет. Ошол учурда серый дагы, розовойдун түрлөрү, кызылдын түрлөрү жана коричневый ортодо болот. Бул болсо теплый түрлөргө кирип кетет да. Ошол эки түрдү жоолукту айымдар макияжсыз абалда бетине салынып көрүнүшсүн. Эгерде бетине салганда, мындай башына ороп көргөндө, чачын тартып бетине ороп көргөндө, эгерде жүзүндөгү көзүнүн астындагы каралар же болбосо бетинде тактар чыгып калса, ал түс анын түсү эмес деп эсептелинет да. Ал айымдын түсү эмес. Эгерде жоолукту салынганда тескерисинче кемчиликтердин баары, тактардын баары көрүнбөй, көзү жалтылдап көрүнүп кала турган болсо, анда анын түсү ошол түс деп эсептелет дагы. Ал айымдар кийин макияж жасаганда дагы, макияждуу абалда, макияжсыз абалда да, эми үйгө кээде конок случайно келип калат, ошол учурда дагы экстренно ошол жоолукту салынып алса, бетинин кемчиликтерин жаап кое турчу түстөр болуп эсептелинет. Кеттик анда. Ошо. Азыр болсо түрбан түрүн көргөзүп берейин. Бул түрбан түрүндө атайын хыбы жоолуктарды алып келдим. Азыр эми күн суук эмеспи? Бул
жолуктар биз жолуктун астынан салынганга дагы ыңгайлуу болуп эсептелинет. Анткени хыбы бул өзүнүн чач сыймалак, жолукта сыймалак болот. Чачтан баштан кыймылдабай турган абалда бекем кармап берет да. Муну ушул 3 бурчтук абалда бүктөп, муну баарыбыз билсек керек. Биринчи чачын өйдөрөөк байласак, анткени беттин формалары бар да. Беттин формасы тоголок болсо, анан квадрат, кыскасы жайгыраак жүздөргө, анан грушообразный деп коет, могу жерде эки сөөктөрү чыгып турган айымдарга сөзсүз түрдө чачын өйдө көтөрүш керек да. Кээ бирки тоголок эгерде бул чекеси жайгыраак болсо, анда анчалык көтөрбөш керек. Эгер чекеси кыска болгон айымдар бар, чекеси кыскаларга көтөргөндө вытянутое лицо болуп, мындай визуально бетин эме көргөзөт, ичке абал көргөзө алабыз да бизчи. Ошондо жолуктун артын мындай кылып, чачты биринчи ичинен коррекция кылып баштайбыз бизчи. Андан кийин бул карабайсыздарбы, формасын кармабай туруп калды да, анан могу жерге боштук калды. Ушул боштукту толтурушубуз керек да. Биз кантип толтурабыз? Могу жолук менен толтурсаңыздар болот да. Мисалы, айымдан, адамдан амал качып кутулбайт дейт го. Ошо бардык нерсеге бир амал тапканга аракет кылабыз да. Азыркы учурда баягы сатылуучу атайын чачтар бар го, ошо менен деле толтуруп койсо болот да. Ооба, атайын сатыла турган резинкалар бар. Бирок эгер андай колдо жок болсо, анда биз жолукту, жеңил жолукту, хыбы жолукту ушинтип эмет алабыз. Колдонот экенбиз. Андан кийинки этап? Андан кийинки этап муну бони деп коет. Бул дагы немени чачтарды тыкыз кармап, мисалы эртең менен чыгабыз да, кечке чейин ошол чачтарды чыгарбай тыкыз кармап туратчу нерсе да бул. Кесиптешимизде да негизи ушунчалык көп маалыматыңыз бар беле? Жок, чындыгында. Жок, таптакыр мындай маалымат баягы жалпы түрүнөн эле жолук түрүндө маалыматым болгон, бирок мынчалык маалыматым жок болчу. Бүгүн алып атканыма абдан кубанычтамын, ошондуктан аябай кызыгып атпаймынбы? Анан айтып калдыңыз баягы хыбысын тандаш керек депчи, жолукту негизи кыш болобу, жай болобу, бардыгын эле хыбы жолуктар жакшы болуш керек, Ичтен салынганга хыбы жакшы, эгер сырттан салына турган болсо, ал сырттан жана беттин формалары бар да. Мисалы, грушообразный деп коет, ал могу жерлери чыгып турган айымдарда, алар хыбы жолуктар бул өзүнүн формасын кармабагандыктан бүт беттин кемчиликтерин чыгарып салат да. Ошон үчүн аларга мындай хыбы эмес, башкача, мисалы үчүн тивил деп коет, шолук деп коет, тивил деп коет, ошондой түрлөрүн колдонгонубуз дагы жакшы болот да. Бул айымга болсо розовый цветтин, бул цветовая гамма деп коет. Бул темныйраак, бул болсо ачыгыраак да. Мунун себеби баягы узунчаак болот ба, бир аз бети. Маяка бир аз темный кошуп, андан кийин акты бергенимде үстүнө бетинин узундугун бир аз кескен болобуз. Анда баягы бети узун болгондорго кичине кыскартып, эгерде мындай бети жайыгыраак болсо узун кылып көрсөткөнгө болот турбайбы? Ооба, ошондой кылып түрлөрүн көрсөтүп болот. Анан бул тюрбан деп коет, бул узундугунун эң учунан баштадым. Учунан алып, бул беттин кулактын астынан баштап, так ортосуна алып келсек, бул ортодогу сызык мурундун тушуна келгени мурдубузду кырдач көргөзөт да. Жана мен өзүм парикмахеримде отуп жатпаймынбы? Сиз мисалы чачыңызды ортодон бөлүп жатпайсызбы? Чачыбызды ортодон бөлгөндө дагы мурдубузга акцент келет да, мурдубуз чоңураак, кырдач болуп көрүнөт да. Бери караңызчы. Эгерде мурду чоң айымдар болсо, мурду чоңураак болсо, аларга ортодон бөлгөн жарашпайт, анткени мурдуна дагы акцент берилип, ал чоң көрүнүп калат да. Анда сиздин өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу дагы бир аз сөз кылат окшойбуз, өзүңүз чач тарачсыз. Ооба, өзүм чач тарачман. 17-жыл стажым кетип атат уже. Бирок мен только бир гана ошол эме менен парикмахерский кесип менен кетпестен өзүм Турцияда окугам. Ал жакта жолуктун түрлөрү өтө өнүккөн экен да. Анан кызыгып, ошол жерде кызыгып жүрүп, анан жолуктун түрлөрүн дагы бирге өздөштүрүп кеттим.
негизи адамдан эмес айымдан амал качып кутулбайт деген баягы чындыкта караңызчы жоолуктун эле негизи ошо азыр сиз өзүңүз жеке билген ушу жоолук салуу боюнча болжолдуу түрдө канча түрүн билесиз, канча ыкмасын билесиз? Ыкмасын бул санап айта албайм, ушунча түрү, ушунча ыкмасы деп айта албаймын, бирок адамдын жүзүнө карап уже ыкмалар туула берет да. Фантазияда иштей берет экен. Фантазия иштей берет. Бул фантазияга жардам берген менин алган илимдерим, билгилерим деп эсептеймин. Анткени цветовая гамма деп коет. Беттин жүзүнө стилистикада дагы ошол адамга кандай нерсе жарашат, ошол кыскасы 17 ушул жылга чейин канча алган илимимдин баардыгы мага жардам берип келет да фантазиямдын кең болушуна. Эми бул жоолуктун баягы калып калган арткысын жүзгө таштайт экенбиз да. Ооба, жүзгө таштап туруп, артынан ийнелерди кулактын тушунан сайып жатам. Анткени бул жака кандай түстө ийне сайсаңыз дагы, ийне менен карматсаңыз дагы көрүнбөйт, анткени муну артка алабыз. Артка алганда болсо азыр көрөсүздөр өзгөчө бир кооздук пайда болот. Ананийнени тагууда дагы баягы чыгып кетпейби? Жок, чыкпайт. Ийне тагууда сөзсүз түрдө өзүнүн ыкмасы бар. Биздеийнеден көп айымдар коркот да. Мисалы,ийнени алганда мен тырмагым менен сезип жатам да. Биринчисин алып, тырмагым менен сезип, анан майдалап тепчиш керек. Майдалап тепчүбесек, ал көпкө чейин кармалбай калат да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта башкача бир форма чыгат. Бул өзүнчө эле жана коронага окшош болуп калат экен. Анан муну кааласаңыз, бул жакта дагы фантазия. Анан кийин эгерде кайра эле бет жүздүн түзүлүшүнө кайрылмакчымын. Эгерде бул жери кыска, бул жери жок, тескерисинче бул жери ичке болгон айымдар болсо, эги ичке айымдар болсо, аны мону жанына түшүргөнү дагы жакшы болот. Анткени бул толтурат ошол моюндун жанын толтуруп, бир аз толугураак көргөзөт. Бул жери эги ичке айымдарга бул жерин көбүрөөк тургузбайбыз да, көп тургузбайбыз. Анткени акцент ээге келип калат да. Эгерде бул айымдыкка абал болгондугу үчүн биз тыкыз, тыканыраак салынам дегендиги үчүн биз муну 2-3 жолу толгоп туруп, могу артында боштук бар. Ошол боштукка акырын салып коебуз. Бул чыгып кетпейт, Бул чыкпайт. Бул ошондо кандай түрү болду? Бул тюрбандын жана той топурларга бара турганда экстренно эгер шашып жаткан болсо салып алса болот. Эгерде могул жерге жакшынакай аксессуар болсо, эгер могу жалтырак жок болсо, могу жерде жалтырак жок болсо, маяка жалтырак аксессуар таксак болот. Эгер биякта жалтырак болуп, бияка да аксессуар таап алсак, анда ашыкча болуп кетет. Ашыкча болуп кетет дагы, мындай басып калат да. Ал айымдын наоборот тескерисинче сулуулугу ошол жоолукка кетип калат да, жүзүндөгү сулуулугун көргөзө албай калат. Муну менен дагы чындыгында анан азыркы учурда ушундай жоолук салуунун деги эле келиндер болобу, мындай түрлөрүн билип алгысы келишет. Анан сизге кайрылгандар көп болсо керек, Ооба, өтө көп кайрылышат. Менин жүзүмө кандай жоолуктун түрлөрү, кайсы цветтер жарашат деп көп кайрылышат. Айрыкча жана жаңы келин болгондор эми бойдок кезде жоолук салынбай жүрүшөт. Анан кийин турмушка чыкканда сөзсүз түрдө жоолук салынышы керек болот. Анан ошо тюрбандын кандай түрлөрү бар, мен тюрбан кылып салынгым келет дешет да. Ошол түрлөрүн көргөзүп берем. Менекей карагылачы, кандай сонун бир өзүнчө эле керемет сонун жоолук болду. Бул нерсени мындай кол менен жасабай эле, даяр нерсени эле башына кийгизип койгондой эле сезилип калды да. Эң мыкты, эң сонун. Ал эми экинчи биздин моделибизге кандай түрдү сунуштайт элеңиз? Бул моделибизге ичинде, бул айымдын ичинде муну химар деп коет. Бул жоолук салынган айымдар үчүн, мисалы, мунун үстүнөн каалаган түрдө салына берсек болот да. Сиздерге тюрбандын башка түрүн көргөзүп берейин. Буну болсо 2-3 мүнөттө эле шашып жаткан болсоңор, мисалы 2-3 мүнөттө сала аласыздар. Мисалы 3 бурчтук кылабыз жоолукту. 2 учу тең келиш керек. Анткени тең келбесе бул бырыша берет. Муну ошондой эле жүзүнө таштап,
кулактын тушун алып келип, бир ийне менен кыпчытабыз. Кичине бырыштырабыз жоолуктун учун. Ал эмнеге бырыштырыш керек? Түп-түз болсо, бул эмедей көрүнүп калат да. Мындай кызыгы жок деп коет. Кызыгы жок. Кооздук үчүн дагы бырыштырыш керек турбайбы? Кооздук үчүн дагы бырыштырып алабыз. Кечиресиздер. Эң сонун бул жоолук салуунун баягы өзгөчө ыкмалары мындай нерсе. Мен биринчи жолу көрүп атам, чындыгында эле. Көрсө ушундай ыкмалар менен мырзалардын көздөрү баталия алданып калат турбайбы? Мындай сулуулукка баталданып калат турбайбы? мүмкүн. Көрдүңүзбү, айтып атпайбы? Жоолук Мен сырын биле баштадым окшойт акырындык мененчи. Карабайсызбы, ошол жоолук салынуу менен айымдар өзүнүн сулуулугун арттырыш керек турбайбы? Бул бир учун алып келдим дагы. Кайра экинчи учун бул жактан алып келип. Бул өтө тез, 2-3 мүнөттө эле даяр болот. Үй шартында эле бат эле жасап койсо болот экен, а? Ооба, үй шартында да. Бул кооздук бере турчу түр да. Мынакей. Бул абдан жеңил экен, э? Бул абдан жеңил. Маяка бир ийне менен эле калгандарын байлап эле коесуздар. Мынакей телекөрүүчүлөргө дагы көрсөтөлүк. Абдан сонун. Башыңызды бийик көтөрүп коюңуз. Сулуулугуңуз дагы артсын. Мактаналы. Ооба, караңыздарчы. Бул жеп жеңил, эң эле оңой түрү экен. Буну байка шашып жатканда тагынса болот окшойт. Анан ошол жерден бир суроо келди, мынакей жоолуктар канчалык деңгээлде аябай кооз болуп атпы. Анан сиз айтып калдыңыз кыз келиндер үчүн депчи. Анан жаш куракка жараша дагы улуу муундагы апаларыбыз үчүн да кандай ыкмалар колдонулат көбүнчө? Улуу муундагы айымдардын көбү эгерде тюрбан салынам десе, уже убакыт өткөн сайын бетибиз чоңоюп, жайылып баштайт да, ошол беттин чоңдугун биргизбеш үчүн могул жерге үстүнө акцент беребиз да. Үстүн көбүрөөк жана анан элечекке окшош сымал өйдөрөөк байлайбыз. Өйдөрөөк байлап, анан аларга болсо мындай шарфтар керек, көбүрөөк толгоп, анан кийин толгоп жатканда дагы мындай бырыштырып, зигзагообразный деп коет. Маяка кылып төмө кылсак интересный, кызыктуураак болот да. Аларды дагы жаш көргөзөт. Анан эске келип мастер-класс өтөм дегендер барбы? Мастер-класс көргөзүп бер дегендерби? Ооба, бар. Анда ошол эле Ажар Стайл сулуулук салонуна кайрылыш керек экен, э? Сизге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо ошол айымдарыбыздын кыргыз журтчулуктагы кыргыз айымдарынын сулуулугун арттырып жүрө бериңиз дейлик. Биз болсо көрсөтүүбүздү ушун менен жыйынтыктайт көрүнөбүз, анткени биздин мейманыбыз бизге ушунчалык кооздукту, сулуулукту тартуулап берди. Венера Акеленова, Ажар Стайл сулуулук салонунун жетекчиси. Эгерде сиздер дагы ушундай жоолук салуунун түрлөрүн үйрөнөм десеңиздер, анда мына ушул тарапка кайрылсаңыздар болот.